Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күнүн тартибинде программасы. Бул жолку чыгарылышта бүгүнкү күндүн маанилүү окуясына кайрылган отурабыз. Дегенибиз, Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында айым депутаттарынын форуму иш алып барат. Жыл жыйынтыгын чыгарып, бүгүн аткарган иштери боюнча маалымат беришти. Бул багытта толугураак биз маалымат алуу үчүн студияга чакырып жаткан меймандарыбыз тааныштырып кетели. Жогорку Кеңеш депутаты Айсаркан Абдибаева, ошондой эле 4-чү чакырылыштын Жогорку Кеңештин депутаты Турдукан Жумабекова жана биздин катарыбызда коомдук активисттер дагы келип отурушат. Саламатсыздарбы, студияга кош келдиңиздер. Айсаркан Нышановна, бүгүнкү жыл жыйынтыгында аткарылган иштер боюнча баяндамада айтылды. Сизден кошумчаларды уксак. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн биз Жогорку Кеңештеги аялдар форумунун жыл жыйынтыгын өткөрдүк. Анда биз ошо биздин коомдогу зор күч болгон аял затынын жеке жашоосунан ашынып коомдогу өзгөрүүлөргө, коомдогу көйгөйлөргө өзүнүн кайдыгер эместигин, өзүнүн кесипкөйлүгү менен, жумушундагы иши менен айкалыштырган лидер айымдарды, дымактуу, баягы жигердүү, күчтүү айымдарды чакырып, Жогорку Кеңештин аялдар форумунун грамотасы менен сыйладык. Бизде баягы илгертен эле ушу байыркы элибиз, кыргыз элибиздин тарыхында Курманжан Датка, Жаңыл Мырза, Кыз Сайкал апаларыбыз өткөн, булар баатыр мүнөз, акылгөй, барктуу, нарыктуу, сабырлуу болушкан. Ошол биздин тарыхыбызда орун алып, бүткүл дүйнө жүзү билет деп ойлоймун. Ошондуктан ошо биздин генибизде орун алган ушундай баатыр кыздарыбыз биздин коомго, биздин мамлекеттеги айрыкча ошо үй бүлөдөгү, үй бүлөдө атанын ролу дагы өтө зор. Бирок энеге балдар жакын болот экен да. Эне тарбия берет экен, эне таалим берет экен. Ошол мен ар дайым айтып кеткендей эле жаркырап, жайнап жашаган, аял бактылуу жашаган үй бүлөдө бекем бактылуулук орнойт экен. Ошол үй бүлөдөн билимдүү, тарбиялуу, баягы нарк насилге сугарылган уул кыздар, бактылуу уул кыздар өсүп чоңоет. Ошол эле уул кыздар биздин мамлекетибизди, элибиздин кызматында өсүп өнүгүүдө ошо билимдүү, тажрыйбалуу, ошо нарк насилдүү уул кыздарыбыз келечекте ошо бизге өнүгүүгө чоң салым кошот деп ойлоймун. Ошондуктан биздин аял заттар, асыл заада айымдар, ак элечек апалар, кымбат кыздарыбыз биздин коомдогу зор күч, алдыга сүйрөгөн биздин ошо мамлекеттеги бардык көйгөйлөрдү, бардык көрүнүштөргө кайдыгер калбаган өзүнчө бир жигердүү айымдар деп ойлойм. Ошол айымдарга бүгүн сыйлыктары кут болсун, дагы бир жолу үй бүлөдө бекем бактылуулук орносун, бекем ден соолук болсун, ушундай жакшы, билимдүү, тарбиялуу, нарк насилдүү, бактылуу уул кыздарды чоңойтуп өстүрсө, биздин мамлекетибиз дагы келечекте бекем, туруктуу, өсүп өнүгүүдө болот деп ойлоймун. Ошол айымдарга дагы бир жолу ошо ийгилик, жакшылык каалап кетем. Жаңы жыл баарыбызга ошо жакшылык ийгиликтерди алып келсин деп каалоо тилек айттык. Буюрса ошо элибиз тынчтыкта, асманыбыз ачык, ынтымакта, биримдикте, ырыстуу элден бололу. Айтканыңыз келсин деп, кийинки сөздү 4-чү чакырылышта Жогорку Кеңештин депутаты, юридика илимдеринин доктору бүгүнкү күндө ушул депутат айымдардын форумунун делегаты катары сөз алганы турган Турдукан Абдыкариевна, да сөз сизде. Рахмат.
Биринчиден барыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктагым келип атат. Экинчиден ушул жогорку кеңештин төрагасынын алдында ушул биздин лидер депутат айымдар ушул айымдар форумун өткөрүп, ушуну бир жылдык кылган региондордо ушул мыкты айымдардын ар тармактын ушундай бир ишмерлерин, адистерин, усулдарын чыгарып, бүгүн ушу азыр жогоркуда айтып кеткендей күчтүү айымдарды мындай дагы андан ары шыктандырып, андан ары да бизде болсо андан ары да илимге үндөп, ишкерлер ушул ар тармактын усулдарын андан ары да шык бергендей самалык болду. Бул өтө жакшы самалык, жакшы иш-чара болду. Анан быйылкы жылда дагы ушу мамлекетибиз үчүн ак жолтой жыл болду деп айтып кетет элем. Көп жакшы мамлекетибизде ушу жакшы нышандар болду. Жакында мына курултай өттү. Тиги жогорку кеңештин 85 жылдыгы өттү. Бул эми баягы 10 жылда бир келе турган, 5 жылда бир келе турган чоң бир ушундай бир жакшы коом алдындагы отчеттагы сыяктуу иш-чаралар болуп атат. Ушундай иш-чаралар абдан жакшы элдин баягы колдоосунда болуп, көп сунуштар айтылып, өлкөнүн өнүгүүсүнүн алдыдагы багыттар айтылып, ушул жылды абдан жакшы иш-чаралар менен жыйынтыктап атабыз деп ойлойм. Ушул мамлекетке кут болсун, мындан ары дагы мамлекетте ошол ийгиликтер болуп турсун. Ушул бардык жогорку кеңештин депутаттарына дагы мындан ары дагы жакшы ушу элге керектүү мыйзамдар жарала берсин, алардын жакшы аткарылып иштей берсин эл үчүн. Ушу бардыгы кылган кызматтын бардыгы эл үчүн, элге ушу келаткан жаңы жыл менен жалпы кыргыз элин куттуктап, ушундай жакшынакай дайыма ушундай жакшы иш-чаралардын күбөсү болуп, элибиздин бардыгы ушул бакубат жашоодо болсун, тынчтык болсун, молчулук болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун, коопсуздугубуз болсун, мына чек ара маселелери бир топ чечилди. Бул жылда көп жемиштүү өзүнүн үзүрүн берет деп ойлойм. Жаңы жылыңыздар менен келаткан. Рахмат. Мына биздин катарыбызда жөн кишилер эмес, коомдук активисттер отурушат. Анда эжеке өзүңүз тааныштырып, кепке кошулсаңыз. Шерал Назаркул атындагы эл аралык кайрымдуулук фондунун төрайымы Абдикеримова Назгүл Ташбаевна. Мен да бүгүнкү өткөн иш-чарага аябай кубандым. Биринчиден буга чейин мындай иш-чара боло эле. Ушу бүгүн ар кайсы региондордон ушу алдыңкы ишкер айымдарды чакырып, өздөрүнүн баягы сыйлыктарын берип, бизди абдан кубантты. Бул бизге баягы шык берет да. Дагы бизде күчтүү болуп, күчтүү иштегенге абдан жакшы мүмкүнчүлүк берди. Мен эмнени айткым келет, бүгүнкү иш-чарада ар кайсы тармактардан келген айымдар болду да. Кийинкиси ошо өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүштү. Жана ошо биздин уюштурган эл өкүлдөрүнүн айымдарына дагы жакшы баягы суроолорун жана келип боло турган сунуштарын айтып өтүштү. Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм бүгүнкү күнгө. Кудайым буйрса, бизде ушундай эл өкүлдөрү, айымдарыбыз көп болсо, бизде өнүгүү дагы жакшы болот, айымдарга да көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизде баягы көпчүлүк убактарда эле колдоо жана шарттар болбой атпайбы? Ошолорго бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк жана шарт түзүп берип атышат да. Бул дагы биздин өлкөбүз үчүн баягы чоң мүмкүнчүлүк жана өсүп өнүгүш үчүн дагы деп ойлойт элем. Мына бизде ушундай мыкты айымдарыбыз бар экен, ошо депутаттарыбыздан Айсара Абдыбаевна нышанына да бүгүнкү күндө ушул айымдар үчүн дагы башка өзүнүн дагы тиешелүү маселе эмес, башка дагы иштер боюнча дагы ушу айымдарга көбүрөөк жардам берип келет да бүгүнкү күндө. Азыркы күндө дагы ушул тынбай эмгектенип, баягы эл үчүн болгон мойнундагы милдетин абдан так жана милдеттүү түрдө аткарып келе атат деп айта алам. Ушундай айымдарыбыз көбүрөөк болсун. Анткени бизде ушундай айымдар көбүрөөк болсо, Кыргызстанда өсүп өнүгүү дагы жакшы жолго түшөт деп айтам. Мына бүгүнкү айымдардын сыйлыктары кут болсун. Бардыгыбызга тең жакшы дем шык берди. Кудайым буйрса, ошо биргеликте ушул кыйынчылыктарды жеңгенге баарыбыз аракет кылабыз. Дагы жакшы ийгиликтер жарала берсин. Мекенибизде тынчтык болсун, ыйман болсун, ынтымак болсун.
эң негизгиси орус сыркоодон сырткары болуп ушул эски жылды узатып атабыз. Жакшы жаңылыктар жаңы жылда жарыла берсин демекчимин. Рахмат. Биздин катарыбызда жогорку кеңеш аппаратында да иштеп, депутаттардын кеңешчиси катары дагы бир топ иштерди алып барган эжеке отурат, өзүңүз тааныштырсаңыз. Рахмат. Менин атым Нарынгүл Арзыматова. Мен азыр бул форумга юрист эксперт катары катышып атам. Бул форумду өтө жогорку деңгээлде өткөрүштү деп айтсам жаңылбайм. Бул биринчиден биз рахмат айтышыбыз керек ошо лидер депутат айымдарга. Ошонун ичинде эле бул жерде отурган биздин Абдибаева Айсара Нышановага дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул кишини да мен көптөн бери билемин. Ушунчалык элдердин мүддөсүн көтөрөт. Канчалаган элге керектүү законопроекттерди жазып келатат. Өзүңүздөр билесиздер, бүт кыргыз эли таанып калды. Ошон үчүн бүгүнкү форумда катышкан баардык айымдарга ден соолук, иштеринде ийгилик, анан мындан ары дагы чоң жетишкендиктерге жетишин каалаймын. Жогорку кеңештин аппаратына, депутаттарга, депутат айымдарга, ушундай лидер айымдарга мен только иштерине ийгилик, анан мындан дагы 24-жылы мындан дагы чоң жетишкендиктерге жетишсин деп каалайт элем. Рахмат. Рахмат. Айсара Нышанова, мына бүгүнкү күндө жетишилген ийгиликтер боюнча жасалган иштердин корутундулары тааныштырылды дегендейчи, көбүнчө бул жолку жыйында элдин өкүлдөрү басым жасаган нерсе бул үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси болду да. Ушул жаатта мына юристтер да арабызда отурат, кандай бир күчөтүлгөн тартиптер болобу же кандай кадамдарга барсак болот экен? Туура айтасыз. Мына бизде канчалаган мыйзам кабыл албайлы тиешелүү мамлекеттеги органдар иш алып барбасын, ушу зордук зомбулук күчөгөндөн күчөп атат деп мына өзүңүздөргө белгилүү айтсак болот. Ошондуктан мына биз былтыр эле демилгелегенбиз, аялдар ушул форуму зордук зомбулукка каршы аялдарга, балдарга карата мыйзам көтөрүп чыкканбыз демилгелеп. Бул мыйзам боюнча үйдө отурган аялдарга, бала баккан аялдарга дагы мамлекет тарабынан пособие төлөнүп берилсин деген сунуштарды бердик. Анан ошо зордук зомбулукка каршы аял кишиге ошо үн көтөрүп катуу сүйлөгөндө же болбосо ошо баягы уруп ызалантканда штрафтарды же болбосо мыйзам жазага тартуу маселеси көтөрүлдү, киргизели деген сунуштарды берип атабыз. Азыр биринчи окууга келип калды. Буюрса ошо зордук зомбулуктун бизде күчөгөнүнүн себеби ушу мыйзам менен эле токтоп калса жакшы, бирок мен дагы бир жолу айтып кетет элем, ушул урматтуу эркектер, ар бириңиздер ата, ар бириңиздер ага, ар бириңиздер ушул ини баласыздар да. Ушул балдар урматтуу ушу биздин аталарыбыз, эркектерибиз аял кишиге карата баягы кыргызда айткандай кыргызда кыздын аты улуу, кыз сыйлабас макулук деп коет да. Ошо кыздарыбызды, кымбаттуу кыздарыбыздын келечегин, айрыкча асылзада айымдарды, ак келечек апаларыбызды, аял затын деги эле урматтап сыйлаганды жашынан ушу ар бир үй бүлөдө, мектепте ушу окутуп, тарбиялап өстүрсөк, түшүндүрүү иштери үй бүлөдөн башталса, ушул көрүнүштөр азаят эле. Себеби үй бүлө аябай бул тарбиялык мааниси чоң мектеп өзүнчө. Үй бүлөдөн ушундай тарбия болсо, мектептен болсо, буюрса ушу мамлекетте ушундай көрүнүштөр азайып, бир аял кишилер ушу азыркыдай биздегидей кордук, зомбулук көрбөгөн бир жакшы өнүккөн өлкөлөргө катарына кошулуп, биз дагы мына гендердик саясат деп атабыз. Гендердик теңчилик деген биз былтыры
азыр ушу кошумчалап айтып кетсем, 67-ci ООН'дун ассамблеясына катышып келдик март айында, 8 мартта, 6 мартта башталды. Ошол март айында ошол жерде парламент аралык өзүбүзчө ушу гендердик саясат боюнча биздегидей бөлүнүп угуулар, өзүнчө отурумдар болот экен. Ошол жерде мен доклад жасадым. Менин башка мамлекеттердин докладынан угуп түшүнүшүм боюнча гендердик саясат бир эле Бразилияда 50% чыгыптыр да. Бизде мына былтыркы 6 созывдун депутаттарынан дагы азыраак келип калды, 7 созывгачы. Анан бизде ушу жакшы эле айтылып атат, аткаруу бийлигинде аялдар аз болуп атат да. Аял киши бир гана ушу бактылуу аялдык милдетин эле аткарбай, менин оюмча жоопкерчиликтүү да болот да. Анан тактыкты сүйөт, тартипти сүйөт дегендей. Аял жетекчилер ушу аткаруу бийлигине да келсе, биздин коомдогу тиешелүү органдардагы иш алып баруусу жогору деңгээлге көтөрүлөт деген ойдомун. Бизге өткөндө ушул өкмөткө да сунуш бергенбиз. Айым депутаттардын атынан өкмөт Акылбек Сөнбөкүчүбүз дагы айтты, бизге сунуштарды бериңиздер, биз да колдойбуз, аял жетекчилерди койгубуз келет, жетекчи кызматтарга деп атат. Эми буюрса ошондой аял жетекчилер дымактуу, жигердүү, ушу жоопкерчиликтүү эң башкысы, тартиптүү аял жетекчилер келишет деп ойлоймун. Сунуштарды беребиз. Бул багытта иш алып барабыз. Буюрса жетишкендиктер болот. Мисалы, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепте Финляндиянын ошол жалпы өлкөсүндө кантип өз алынча мамлекет болуп бутуна тургандыгы жөнүндө сөз болот да. Ошондо айтылып атат, мисалы, парламентте келечек деген комиссия иш алып барат депчи. Ансагандай кезегинде Турдукан Абдыкарыйевна сиздердин чакырылышын убагында башка бир иш сапарларга чет өлкөлөргө барып келгенде ушундай энелердин укуктарын коргоо боюнча, аларга шарт түзүү боюнча бир демилге менен чыккансыздар да. Мисалы, жаш балалуу энелерге ушул имараттын ичинде, мисалы, балдарын карай турган өзүнчө бир ыңгайлуулуктар же эмгек кодексинде аларга бир сааттык эрте кетүү сыяктуу мүмкүнчүлүктөр деген нерселер каралып атчу эле, бирок канчалык ишке ашты, ашкан жок, ошол жагынан кабарыңыз барбы? Ал мыйзам өткөн, өтүп баягы үйдөгү жолдоштору дагы эгерде аялга жардам берип жаңы төрөттөн келгенде оор болот да. Ошо кыймыл аракети, бала ооруп калышы мүмкүн, аял өзү ооруп калышы мүмкүн. Ошондо жолдошуна дагы мындай эмге бала багууга уруксат берилди. Алып, ошону баланы кароо боюнча, кээ бир айымдар болсо дароо эле баягы баланы бага турган үйүндө жардамчылары болсо, ал баягы өзүнүн ден соолугун чыңдагандан кийин дароо эле ишке чыга турган айымдар бар. Аларга баланы алып келип эмизип кетүү боюнча ошо ар бир өзүнүн ушул иштеген мекемеде ошо бала жана энеге өзүнчө шарт түзүлүү боюнча өткөн мыйзам бул иштеп атат. Өтө жакшы. Анда атайын дагы бир жолу убакыт бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Парламент радиосу бүгүнгө жума болгондуктан фракцияда иштөө тартибине көңүл бурмакчы. Кезекте Ыйман Нуров фракциясынын отуруму сунушталат. Анда болсо экологиялык маселелер, өзгөчө региондогу өндүрүш жагдайлары боюнча сөз болмокчу.